Ирактын коргоо министрлиги АКШ баштаган эл аралык коалициянын аба соккуларынын натыйжасында Мосул шаарына жакын жерде Ислам кыймылы жихадчыл уюмунун лидери Багдади жарадар болду деп билдирүүдө. АКШнын борбордук командачылыгы азырынча бул маалыматты ырастай элек. Аба соккулары шембиге караган түнү Ислам кыймылынын жетекчилеринин жыйыны өтүп жаткан тарапка урулган болчу. Натыйжада аба соккулары жихадчыл уюмдун башчылары түшүп бараткан 10 автоунааны жок кылды. Украинада коммунисттер партиясына тыюу салынышы мүмкүн. Тиешелүү маселени өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматы көтөрдү. Буга чейин Адилет министрлиги Киев сотуна коммунисттер партиясынын ишмердүүлүгүнө тыюу салуу боюнча кайрылуу жолдогон. Компартия Крымдын Россиянын курамына өтүшүн, Донецк менен Луганск элдик республикаларынын түзүлүшүн колдогон деп партия мүчөлөрүнө 300дөн ашык кылмыш иши козголгон. Аль-Шабаб исламый кыймылынын согушчандары Сомалинин түштүгүндөгү стратегиялык маанилүү Кутха аралын басып алды. Аймак үчүн күрөштө согушчандар жана бийлик тараптан 150гө жакын адам мерт кеткени кабарланууда.